Астана жараянына дагы 2 өлкө кошулушу мүмкүн. Сирия маселесин чечүүгө Ирак менен Ливан өз кызыкчылыгын билдирип жатат. Серепчилердин айтымында орток чек арасы бар ушул мамлекеттер Сирия менен тыгыз байланышта. Көптөгөн абройлуу серепчилер Астана жараянын мындан ары өнүктүрүүгө чакырып жатат. Ошондой эле бир нече өлкөлөр менен эл аралык уюмдар чыңалууну жол жоболоштурууга аракет кылганы менен бир гана Астана жараяны натыйжалуу болду дешет серепчилер. به سوریه اخیراً وارد فضای عمدتاً سیاسی شده بعد از اینکه خب Астана мен оюмча бүгүнкү күнү Сириядагы жаңжалды эле чечпестен убакытка көңүл бурсаңыз, канча убакытта чечим кабыл алынып жатат. Сирия маселеси мурун эле көтөрүлгөн. Астана болсо ушул маселеде өз адилеттүүлүгү менен сабаттуулугун көрсөттү. Ошентсе да Астана жараяны Женева сүйлөшүүлөрүнө альтернатива катары түзүлгөн жок. Казакстан буунун атынан өтүп жаткан ушул ишке колдоо көрсөтүп, Сирия чыңалуусунун эң татаал маселелерин өз көзөмөлүнө алууга милдеттүү болгон. Астанадагы биринчи сүйлөшүүлөр 2017-жылы өткөн. Ошол кезден бери 11 этабы өтүп, алардын баарына Иран катышкан. Серепчилердин айтымында бул өлкө Түркия жана Орусия менен биргеликте Сириядагы жагдайды турукташтырууга аракет кылып жүрөт. Бүгүнкү күндө Иран менен башка кепил өлкөлөр Сирия жашоочуларына жардамдашуу үчүн бар күчүн жумшап келет. Казакстандын Сирия маселесин чече турган аянтка айланганына ишенем. Кандай болгон күндө да Астана куру сөзгө убакытын кетирбей, так натыйжаларды көрсөтүп жүрөт. Сирия ушул жараянга катышуучу өлкөлөр менен тыгыз кызматташуусу керек. Бул өлкөдө тынчтык орнотууга таасир берет. Казакстан саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар уюмунун достор тобуна кошулду. Бул уюм биринчи медициналык санитардык жардам маселелерине терең маани берет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө элинин жарымы негизги медициналык санитардык кызматтары менен камтылган. Быйыл саламаттыкты сактоо боюнча буунун достор тобун Жапония башкарууда. Кулжа айында ушул өлкөдө G20 уюмунун саммити өтөт. Ошондой эле саясий маселелер менен бирге Жапониянын Осака шаарында чоң G20 мүчө өлкөлөр саламаттыкты сактоо кызматтары менен бүткүл дүйнөнү камтуу суроосунда карап талкууга алышат. Жапония алгачкы медициналык санитардык жардамды өнүктүрүү боюнча буунун достор тобунда төрагалык кылып жатат. Биз чакан топтон баштаган элек, ал эми азыр курамыбызда 40 мамлекет бар. Казакстан катарыбызга кошулуп, алгачкы медициналык санитардык жардамга терең маани берип жүргөнүнө ыраазыбыз. Тобубуздун азыркы максаты быйыл аяк 10 айында өтө турган жалпы медициналык кызмат көрсөтүүгө арналган конференцияны ийгиликтүү өткөрүү болуп жатат. Бул жолугушуу саламаттыкты сактоо кызматтары менен бүткүл дүйнөнү камтуу маселесине арналды. Венгрия менен Таиландтагы эки тең төрага менен бирге биз бууда жогорку деңгээлдеги жолугушууларга жетүү жолунда сиздердин өлкөңүздөр менен кызматташабыз. Казакстандын өнүгүшүндөгү жаңы мезгил Нур Отан партиясынын съездинде бекитилген программа менен ачылды. Бул пикирди саясий жана илимий ишмерлер, ишкерлер жана интеллектуалдык коом өкүлдөрү белгилешүүдө. Бакубат коом 10 жылдыктын 10 максаты жаңы программасы 2030-жылга чейин мерчемделген. Бул мезгил Казакстанды дүйнөнүн 30 өнүккөн өлкөсүнүн катарына кошууда чечүүчү болушу мүмкүн дешет серепчилер. Съездин басты міндеті елбасымыз өзінің баяндамасында. Съезде өлкө башчысы казакстандыктардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган негизги милдеттерди жана мерчемдерди баяндады. Алардын бардыгы 10 багытка бөлүнөт. Программадагы эң орчундуу маселелердин бири билим берүү тармагы. Президент 21-кылымда билим жана илимди өнүктүрбөгөн мамлекет дүйнөлүк көчтөн артта калаарын белгиледи. Өлкөдө аталган багыттарды өнүктүрүүгө бардык шарттар жана мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул тармакта жаңы демилгелер менен жаңы аракеттер да арбын. Алардын бардыгын өлкө жана жалпы казакстандыктар үчүн өрчүтүү керектигин өлкө башчысы өз сөзүндө белгилеп өттү. Дамуу жолдарынын жаңа әлеуетке түсүү, жаңа бастамаларынын бар экендиги тууралуу айтып өттү. Казакстандын жаш урпагынын ар тараптуу өнүгүшүнө да көп мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мамлекет башчысы өлкөнүн келечеги жаштардын колунда деген пикирди алдыга коюп келет. Илим менен маданиятка, ошондой эле бизнес менен спортко мамлекеттик колдоо берилүүдө. Год направлен на поддержку
на поддержку молодых предпринимателей, инициативных... Ушул жылы жаңы долбоорлорду ойлоп ишке ашыруучу жаш ишкерлерди колдоо багытталып жатат. Ошондуктан аталган жыл жаш урпактын өз мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүсүнө чоң жардам түрткү болот деп ойлойм. Бүгүнкү күнү өлкө башчысы Нурсултан Назарбаевдин ички жана сырткы саясатта карманган багытынын аркасында биздин өлкөбүздө тынчтык, туруктуулук, этнос аралык келишим, элдер достугу жана өз ара түшүнүк орногон. Менин оюмча бул чоң жетишкендик. Орусиялык дарыгерлер Тажикстандык кесиптештери менен тажрыйба бөлүшүп жатат. Кардиологдор, офтальмологдор жана урологдор дүйшөмбү клиникаларынын бейтаптарына кеңеш берип, жергиликтүү медициналык кызматкерлерге мастер-класстарын өтүүдө. Операция столунда 10 жаштагы бала, анын заара тамыр жолдору тарылып калган. Туаса дартты айыктыруу үчүн Казань шаарынын хирургу бул жерде азыркы тапта колдонулбаган жаңы ыкма менен операция жасады. Татарстандын хирург-урологу Коена ыкмасы боюнча операция жасап жатат. Ал дартты иштен дарылап алмаштырат. Бул абдан коопсуз жана эффективдүү жараян. Медициналык борборго Орусиянын Татарстан шаарындагы мыкты үлгүдөгү технология менен жабдыкталган ири клиникалык ооруканасынын мыкты дарыгерлери келишти. Кызымдын көзүнөн жаш агып жүргөнүнө бир нече күн болду. Кеңеш алуу үчүн келдим. 9 айлык Гүлсифат үчүн сарсана болууга негиз жок. Наристени караган Алексей Расчёсков бир аз суук тийип калганын айтат. Бул жогорку категориядагы дарыгердин Тажикстанга болгон биринчи сапары эмес. Больше патологии переднего отрезка. Көздүн алдыңкы бөлүгү бир аз өтүшүп кеткен. Бул ысык жана кургак аба ырайы менен байланыштуу. Ооруп калгандан кийин дабай издегенче алдын ала билүү эң туура. Орусиялык дарыгерлердин дарстары менен бейтаптарга бериле турган кеңештери акысыз жүргүзүлөт. Жергиликтүү адистердин айтымында ушундай иш-чаралар тажрыйба алмашуу менен бирге эл аралык өнөктөштүктү бекемдөөгө себеп болот. Кыргызстанда жаш адистерге колдоо көрсөтүлүүдө. Өлкө аймактарында Борбор Азиянын Евразия фонду өз ишин баштоого кызыктар жаштардын оюн ишке ашырууга жардам бере турган атайын программаны колго алды. Мисалы, аталган долбоордун алкагында тиш дарыгер Жыргалбек Ибраев алыскы айылдардын биринде жеке иш бөлмөсүн ачкан. Керектүү жабдыктарды алып, оюмдагыны ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен ал үчүн көп күч менен убакыт жумшап, аз дегенде 5 жылымды сарпташым керек эле. Фонд Жыргалбектин өтүнмөсүн колдоп, иш бөлмө ачууга керектүү шаймандарды сатып алууга жардам берди. Бүгүнкү күндө жумуш орду Бишкектин мыкты клиникаларынан артта калбайт. Очень боялась стоматолога, уже сколько лет не ходила. Мен тиш дарыгерлеринен абдан корком. Ошондуктан аларга кайрылуудан сактанчумун. Коркунучту жеңип келүүгө бел байладым. 3-чү тишимди дарылатып жатам. Өтө эффективдүү. Алдын ала жазылып келип турам. Программанын жемишин көрүп жаткандардын дагы бири Алыбек. Жаш ишкер жеке ишин 3 эсеге кеңейткен. Чакан завод айына 3-4 миң чарчы метр брусчатка чыгарууга жөндөмдүү. Ага каржылай колдоо менен бирге бизнес план түзүүгө жардам көрсөтүлгөн. Обучаем навыкам ведения бизнеса. Биз аларга бизнес жүргүзүүнүн сырларын үйрөтөбүз. Эсеп-кысап, маркетинг, мерчем түзүү ыкмалары менен бөлүшөбүз. Биринчи этапта окутабыз, кийинки этапта ишке ашырууга ылайыктуу. Келечекте каржылана турган мыкты бизнес долбоорлорду тандап алабыз. Развитие. Ишкердикти колдоого багытталган долбоордун алкагында акыркы 3 жылда 30 жигердүү кыргыз жаранынын иши өндүрүш жолуна салынган. Негизинен кызмат көрсөтүү, айыл чарба жана соода тармактары. Тамыры тереңде жаткан байыркы тарыхты заманбап үлгүдө даңазалоо, борбордо ааламдашуу жана санариптик доордо казакстандык музейлердин алган багыты талкууланды. Туңгуч президент китепканасынын мүдүрүнүн орун басарынын айтымында азыркы тапта өлкөдөгү музейлер менен китепканалардын маалыматтык базасы заман агымына ылайык жаңыртылып, тарыхый маданий музейлер фонду жапырт санариптик системага өткөрүлүп жатат. Жаңы технологияларды киргизүү эскилиги жеткен архивдик документтер менен байыркы экспонаттарга жаңы дем берет дешет адистер. Санариптештирүү, баалуу кол жазмалар жана сейрек кездешкен китептерди сактап калуу менен бирге окурмандарга алыстан жеткиликтүү кылуу аракети.
Все уже находится в цифровом формате. Кроме того, мы... Бизде бардык фонд толук санариптештирилди деп айтууга болот. Жаңы форматка өтүү жолунда архивдик документтер, китептер жана экспонаттардын коомго жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн санариптик үлгүлөрүн жасоого жигердүү түрдө кириштик. Атайын тиркеме түзүлдү. Жалпы санариптештирүүнүн башкы концепциясы ал фондубузда сакталган жана экспозициялык көргөзмөгө чыгарылган экспонаттар менен алыстан интерактивдүү түрдө таанышууга мүмкүнчүлүк түзүү. Которые мы имеем как в экспозиции, так и в фондохранилищах. Батыш берметтери ушундай аталыш менен Атырауда Сармат доорунун артефакттарынын көргөзмөсү ачылды. Атырау, Маңгыстау, Актөбө жана Батыш Казакстан облустарындагы байыркы экспонаттар көпчүлүккө сунушталды. Маанилүү чогулушка Германия, Венгрия, Өзбекстан жана Орусияда жашаган казакстандыктар да катышты. Тамыры тереңде жаткан өлкөнүн тарыхы жана касиеттүү жерлери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө жашаган казак диаспорасын кызыктырат. Атыраудагы атайын жыйынга келген бир топ казакстандык ушундай пикирде. Алардын айтымында руханий жаңыруу мамлекеттик программасы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгү казак диаспораларын бириктирди жана Казакстандын касиеттүү жайларына миңден ашуун адамдын көңүлүн бурдура алды. Жалгыз руханий жаңырууда Казакстандын азаматтары эмес, бүкүл түрк калкы. Руханий жаңыруу мамлекеттик программасы бул жеке эле казакстандыктардын эмес, бүткүл түрк элдеринин руханий модернизациясынын ачкычы. Биз чет өлкөдө болсок да өлкө башчысынын Улуу Талаанын 7 кыры аттуу макаласын кунт коюп окуп чыктык. Казактар менен тамыры бир болгон венгерлер үчүн руханий маданий баалуулуктарды сактоо жана жогорулатууга багытталган жумуш маанилүү. Бүгүнкү күндө биз венгер казак бирдиктүү изилдөөлөрүн жүргүзүп жатабыз. Биздин жочтордо кыпчак таануу окуу курсу бар. Көп сандагы венгерлер Казакстан тууралуу билип жатышат. Кыпчактар олар эми тикелей биздин тууганыбыз, биздин бауырубуз деп эсептелет. Чет өлкөлүктөрдүн айтымында Улуу Талаадагы казак элинин тарыхы менен маданий мурасы, каада салттарын бириктирген Казакстандын касиеттүү жерлеринин географиясы долбоору Европа жана Батыш коомчулугу үчүн жогорку кызыгууну жаратат. Шет элде агайындардын көбү жат эл тууп өскөн элдин көптөгөн мурасынан жадыгерлик. Чет өлкөдө төрөлүп өскөн казактар бар. Бул албетте өз таасирин тийгизет. Алар Казакстандагы тарыхый эстеликтер тууралуу эч нерсе билбейт. Албетте бул көйгөйдү чечүү керек. Ушул сыяктуу иш-чаралар, көргөзмөлөр жана жолугушуулар жаңы маданий көпүрөлөрдү түзүүдө чоң роль ойнойт. Бүгүнкү күндө Казакстан көңүл чордонунда менин ата мекенимдеги касиеттүү жерлерге көп адамдар кызыгып жатканы чын. Экзотикалык бир әсер алып келем деген адамдардын саны азыр Кудайга көбөйүп жатыр. Казакстандын касиеттүү географиясына узак убакыт бою достук карым-катнаш байланыштырып келе жаткан коңшу орусиялыктардын кызыгуусу жогору. Мне по душе вот именно обогащение. Руханий байлык менин жан дүйнөмө жакын. Эгер тарыхыбызды билсек, билгенибизди толуктасак, башкалар менен ар түрдүү темаларда сүйлөшө алабыз. Есть что рассказать соседу, другу. Белгилей кетсек, көргөзмөнүн максаты Казакстандын батыш аймактарынын касиеттүү жайларына элдин көңүлүн буруу. Тарыхка бай аймакка кадам таштап, жаңылыктарды ачуу катары саналат. Казакстандык дизайнерлер Амстердамда өткөн Азия жана Африканын жогорку мода жумалыгында бүткүл элге өз эмгектерин көрсөтүштү. Fashion event кечелеринин бири Казакстан модасынын күнү деп аталат. Казак улуттук кийимин кийген Нидерландынын мыкты моделдери кобуз менен домбура үндөрүнүн коштоосу менен подиумдан өтүштү. Казак оймолору менен көчмөн элдик кийиминин байлыгын Хайролла Абишевдин ырдаган кум жыйнага ачты. Сегодня мы презентуем коллекцию новую, которая посвящена году. Биз жаштар жылына арналган жаңы топтомону сунуштадык. Бул жыйнакта биздин жаштардын кандай деңгээлде өнүккөнүн, кандай таланттуу экенин жана алар канчалык ачык, жаркын болоорун көрсөтүүнү максат кылдым. Аны менен катар биздин топтомодо Европа, Азия жана Африка өлкөлөрү бири-бири менен байланышып жатат. Бирок биздин улуттук кийимдерибиздин ар биринде улуттук элементтер бар. С элементами национальной нашей одежды. Бизде Казакстанда быйыл жастар жылы деп айтылып жатыр. Сол себепті осы коллекцияны соңғы
Biz жастар жылына арнадық. Ушул топтомону биз жаштар жылына арнадык. Биздин Казакстандагы өзүбүздүн жаштар кандай кийинет, кандай мода үлгүсү аларга жагат. Дал ушул нерсени көрсөткүбүз келди. Аталган жыйнакты ушул жерде биринчи жолу көрсөткүбүз келип жатат. Улуттук бир аңкыган иси бармы, сону көрсөткүбүз келип, осында биринчи рет көрсөтейин деп жатырык жаңа топтомамызды. Жаз жай 2019 мезгилдеринин этно жыйнактары голландиялык назик жандардын арасында мыкты таасир калтырды. Казакстандын жогорку мода үлгүсүнүн өзгөчөлүгү жана уникалдуулугун чет өлкөлүк журналисттер менен белгилүү блогерлер белгилеп өтүштү. Жергиликтүү көрүүчүлөр маданиятыңарды жогору баалашты. Бул Нидерландыда Казакстандын атагын чыгаруунун жакшы мүмкүнчүлүгү болуп жатат. Укмуш, эң сонун таасир алдым. Өзүм Кариб аралдарынан болом. Бул көрсөтүү жана дизайн Кариб үчүн да, бүткүл дүйнө үчүн да мыкты шоу болду. Бул салттуу, улуттук кийимиңер болгону менен өзгөчө боектору жаркырап турат. Аны менен бирге мени 14 жаштагы жаш дизайнердин эмгектери таң калтырды. Жаш таланттуулардын арасында 14 жаштагы астаналык Вероника Иванченко бар. Ал апасы менен бирге өз эскиздери боюнча досторуна арналган спорт кийимин чыгарып жатат. Анын олуттуу дизайнерлик чечимдери коомчулукту таң калтырган. Белгилей кетсек, мода кийим көрсөтүүсүн Казакстан элчилиги уюштурган. Белгисиз Казакстан аттуу фото көргөзмө толукталган. Ал жерде өлкөнүн табияты, кооз көрүнүштөр жана Астананын көрктүү жерлери тартылган фото сүрөттөр коюлду. Нью-Йоркто West Park Music Festival салттуу музыкалык фестиваль өттү. Быйыл катышуучулар арасында Nomadic Soul жаңы өнөр жамааты да бар. Бул казакстандык Берик Кулмамыров түзгөн топ. Алар белгилүү иш-чарага биринчи жолу катышып, обондуу ырларды аткарышты. Бүгүн ал америкалык топту казак тилиндеги ырларды аткарууга үйрөттү. Азыр алар америкалык музыкалык фестивалдарда өнөр көрсөтүп келишет. Алаңдама ырын Нью-Йорктогу казакстандык Абу Орунбасар менен америкалык ырчы Малика Камари аткарып чыкты. Көрүүчүлөр Nomadic Soul тобунун өнөрүн жакшы кабыл алышты. Бир өзгөчөлүгү топ мүчөлөрү америкалык поп аткаруучулар. Ошондой эле алар казак ырларын ырдашты. Жетекчилери Берик Кулмамыров өнөр жамаатын бул фестивалга атайын даярдаган. Ушинтип чыгармачылык багытта өзгөчө жагынан таанылды. Жайында ал Нью-Йоркто казак музыкасынын концертин өткөрүүнү көздөп жатат. Концертке казак ырчылары да чакырылат. Алдыдагы жай мезгилинде дүйнөлүк деңгээлде белгилүү болгон 20 кыл калем чебери Астанага чогулат. Астана Арт Шоу 2019 эл аралык заманбап өнөр фестивали Франция, Италия, АКШ, Румыния, Грузия, Азербайжан жана Украина өлкөлөрүнүн сүрөтчүлөрүнүн башын бириктирет. Алар астаналыктар менен шаар конокторуна төл эмгектерин сунуштап, жергиликтүү кесиптештерине чеберчилик сааттарын өткөргөнү көздөп жатышат. Уюштуруучулардын айтымында былтыр дал ушул иш-чарага 50 миңден ашуун адам катышкан. В этом году мы продолжим организовывать этот фестиваль, но в этот раз... Быйыл фестиваль уланат, бирок бул жолу сынак адаттагыдан эртерээк уюштурулат. Кул жайына мерчемдеп жатабыз. Деңгээли башкача болот. Ушул жылы эл аралык куратор Жером Санстын катышуусу менен өтөт деп көздөлүүдө. Бул иш-чара Астанага келе турган туристтердин агымынын өсүшүнө түрткү берет деп ишенем. Ошондой эле казакстандык сүрөтчүлөр дүйнөгө дагы таанылат. В мире узнает об этом городе, об Астане, художников, казахских художников. Ал эми бул казакстандык сүрөтчүнүн чыгармачылыгы менен тааныштыруунун кереги жок. Асхат Ахмедияровдун эмгектерин чет өлкөлүк көрүүчүлөр жакшы билишет. Тартуу өнөрүнүн чебери көптөгөн эл аралык деңгээлдеги сынактар менен көргөзмөлөрдүн туруктуу катышуучусу. Бул жолу кыл калем чебери Аян аттуу жеке көргөзмөсүн ачты. Ал жерде 20дан ашуун эмгеги коюлган. Если говорить о персональных выставках, это 4-я персональная выставка. До этого была выставка. Бул менин 4-чү жолу уюштуруп жаткан жеке көргөзмөм. Ушуга чейин өз эмгектеримди Дубай шаарында сунуштадым. Анын алдында жалгыз да көп деген аталыш менен Астанадагы Улуттук музейде жеке көргөзмөм ачылды. Мен заманбап өнөрдүн сүрөтчүсү болгондуктан өзүмдүн бекем карманган техникам жок. Тартуу өнөрүнүн ар бир жанрын байкап көрдүм. Бирөөнө токтолбой өз ара айкалыштырууга аракет кылам. Азыр көркөм өнөрдүн медиа фонду абдан бай. Ал жаңы стилдеги көркөм сүрөт, графика,
инсталляция, перформанс сыяктуу багыттар. Это и живопись в новом развороте. Это графика, это перформансы, инсталляции. Дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн айкалышпоосу, маданияттардын аралашуусу, дүйнөлүк деңгээлде коомдун эки ойлуулугу, кылгалем чеберинин өзгөчө стилдеги эмгектери адамзаттын өзөктүү маселелерин козгоп, руханий жактан азыктандырат. Асхат Ахмадияровдун жаңы эмгектери менен Жалган Куран айынын 30-на чейин таанышууга болот.